Сали-Транс автомектеби Кара Суу районундагы Нариман айыл өкмөтүндө жайгашкан. Айдоочулук өөлүктүн бардык категориясына окуткан автомектеп учур талабына жооп берет жана заманбап техникалык базалары менен чыңдалган. Уну бүтүрүп кетишти, өзү жок. Азыр окуса права алат, окубаса права албайт. Ошон үчүн жок дегенде 60-70% деп атабыз, ошону 30% ашы окубаган, я өзү права ала албайт, экзамен тапшыра албаган экен ала албайт. Обязательно окуткан жерлер, азыр окуу жайлары жоопкерчиликти тартат. Ошон үчүн агайлар ким кайсы группасы болсо өз жоопкерчилигин тартып, мастерларыбыз бар, өзүгө бөлүнгөн, ошо мастерлар менен биргеликте жоопкерчилик тартылат. Ушул эndi азыр талап көрүп атасың. Биринчи очоттон азыркы күндө биз Кыргызстан территориябызда эң катта, эң көп техникалар саны көп. Ошоңо карап жол курстарын азайтырыш үчүн хамма окуш керек. Шуну биз өзүбүз курсанттарды өзүгө ham шуну талап коюп атабыз. Сали-Транс авто мектеби жол кырсыгын алдын алып, курсанттарга офлайн форматта жандуу сабак өтөт. Курсанттардын сабакка катышуусун өзгөчө көзөмөлгө алган автомектеп өз токтомун кабыл алган. Бизде ошону 100% келишке аракет кылдырып атабыз. Ошоңо карата мен өзүм жаке өзүм приказ чыгарып койгонмун. Агар 3 күндөн бейсебеп беубу болуп кала турган болсо, 3 күнгө сабакка катышпаса, өзүнөн өзү отчислениеге боло берет деген сөз менен. У жерде акчасы бар, акчасы төккөн бул, уну биз киргенде эле өзү договорубуз бар. Шу договорду окуп, шунга бизи внутренний немебизге, тартипибизге, ички тартипке көнсө гана инеки кол коюп договор тузуп, ине окууга кирет балдар. Шу окууга кириштен алдын шуларды бир сыйра договорду окуйт. Ошондой пунктлары боюнча бар. Ошолорду окуп, шунга согласный болсо, ине окууга кирет, болбосо кирбейт. Орто болуп кетип атабыз. Жаңы жылда бийилге мана жана жаңы өкмөттө немеси боюнча, постановление приказдары боюнча мана азыр бийилги жылда өзүбүздөн сүйлөй турган болсом, алдыңкы ишимизден көрө азыркы единый налог өттүк. Единый налог боюнча иштеп атабыз. Биринчи очередде ошо налогларды şu күнгече карзыбыз жок, Кудайга шүкүр. Ошолорду тапшырып, ошо ишчилерди хаммасына өзүбүз акчалар менен, зарплаталарын жайында берип, ушундай кылып иштеп атабыз. Алы берге кыйынчылык көргөнүбүз жок. И балдарды окуш туурасында ham ошолор боюнча ham кылып атабыз. Агар биринчисинде тапшыра албаган балдар болсо, келип yana 10 күнлүк окуусу кайталап туруп, экинчисинде барганда тапшыра албаган балдар экзаменден өтүп, праваларын алып кетишип өтөт. 2022 жылы Ош облусу боюнча автомектептердин жалпы коллегиялык жыйыны өтүп, бирдей тарифке өтүү сунушу көтөрүлгөн. Агылайык жыл башынан бери жаңы тарифте иш алып барышууда. Жаңы тарифти мен ошол буну чогулуш кылып, бүт автошколдардын директорлору аркылуу болгон бул тариф болуп калды. Бирок бул тарифке мен да кичине кошумча кылып кетейин. Б категорияны 12 миң кылышты. Бул 12 миң сал көбүрөөк деп ойлойм. Мурунку эски баасы 6 миң эле. 100% көтөрүлүштү. Б категория эски баасы 8,5 миң эле, азыр 15 миң кылып койду. Бул да сал кичине көбүрөөк болуп кетти деп ойлойм. Одан сырткары Д категориялар 8 миңден болчу, азыр жаңы тариф боюнча 12 миң болуп калды. Эми бизде өзүбүздүкүн айтып кетсек, бардык мүмкүнчүлүк бар. Бардыгы автомашиналарыбыз бар. Класстарыбызда бардыгы окуу куралдары, окуу үчүн керектүү нерселер бардыгы класстарда бар. Одан сырткары вождение кылам десе, мына машинанын түрү Д категория, Е категория, бардык категорияга машиналарыбыз бар. Мезгилде окуунун Е категориясына өтө адамдардын немеси көбөйдү. Onun себептери, өзүңөр билесиңер, карантин болду го бизде. Эпидемия болуп, башка болуп. Ошондо Е категория менен бай Россияга, башка жактарга барганга мүмкүнчүлүктөр болду. Е категориясы жоктор үйүндө эле отуруп калды. Ошол себептен Е категорияга кызыкчылык көбөйүп кетти, биринчиси. Анан бизде мына айыл жерде болгон үчүн Б категория менен окугандарда азыраак болот. Себеби шаарда эл көп экен, бизде айыл жерде эсептелүү адамдар окулат экен. Эми эркек балдар көбүнчө
bir жолу Б категорияны алайын дейт да, грузовой, жеңил машина айдайын дейт. Эми основной аялдар окуйт экен Б категория. Солитранс авто мектебине окууну каалагандардын басымдуу бөлүгү оор жүк ташуучу унааларга карата. Мындан улам автоунаалардын бардык түрлөрүн кездештирүүгө болот. Аталган авто мектептин максаты күбөлүк берип коюу гана эмес, жоопкерчиликтүү айдоочуну тарбиялоо. Билим жакшы болбосо, анан биз даже экзаменге дагы койбойбуз, потому что жоопкерлик чоң болот. Ар бир бала, ар бир кыз окуганда берки берден праваны алып кетиш эле эмес да, анын жоопкерликти билиш керек. Ошон үчүн жанында баласы болушу мүмкүн, атасы болушу мүмкүн, алып жүрүшү мүмкүн, апасынын жакындарын алып жүрөт. Ошон үчүн биз колубуздан келгенче балдарга жакшы окутушка аракет кылабыз. Анан мана көрүп атасыздар, биз компьютерлер ошо облгайда кандай экзамен алса, бизде дагы ош сабалардын образецтери бар. Образецтерге карап туруп, ошону балдарды таянда турабыз. И условия, ар кандай условиямыз жакшы. Чүнки машиналарды ар бир деталдары, машинанын устройствосу дагы берки жеңил машина, грузовой машина, прицептик машина, анан автобустарды ар бирин окутушка дагы түшүнчө, машинаны кандай состоянияда айдап кетишке ар кандай түшүнчөнү беребиз биз. Курсанттар оор жүк ташуучу унааларга авто көлүк алып чет өлкөлөрдө иштешет. Мындан улам аталган мектепте жоопкерчилик күч. Бир курсант болсо да ага өзүнчө мугалим бөлүнүп, ар бир эреже боюнча түшүнүк берилет. БС боюнча окуп атам. Бул жерге келген себеби бар жок условиялары бар экен. 9-дан 11-ге чейин. Ошо буюрса жакын неде өтөм. Вождение машиналары бар экен, грузовой машиналары бар экен. Ошол Москвага барып иштегени удобный. Мугалимдери жакшы экен, үйрөтүп атат. Билбегенимди вот өздөрү айтып беришип атат. Жардам берип атат колунан келгенче. Солитранс авто мектеби 2012 жылы түптөлүп, 2013 жылдан официалдуу иштеп баштаган. Жылына 800гө чукул курсанттарды окуткан авто мектеп Кара Суу району Нариман айылы Кара Суу көчөсү 2-дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 552 00 65 08 07 08 70 12 70.